Assalamu алейкум, ардактуу биздин көрүүчүлөрүбүз. Арбаңыздар. Бүгүн биз сиздер менен дасторкондун ажары болгон өтө эле даамдуу ушундай хризантема салатынын рецепти менен бөлүшөлү деп турабыз. Анда дептер калемдериңиздерди даярдап, кийинки мүнөттөргө көңүл бөлүңүздөр. Бул салатка кошула турчу азык-түлүктөрдү ар бир дүкөндөн тапсаңыздар болот. Бизге керектүү эле копченый ток эти, козу карын, майонез же каймак, жүгөрү, кооздук үчүн чипсы жана жумуртканын агы, сарысы. Ушундай 4 бурчтук болуп туралган ток этин тарелканын эң астына салабыз дагы. Майонезден ушундай кылып куюп, сүйкөп алабыз. Негизи бул салат шашып жатканда өтө эле тез даярдалуучу салаттардын бири. Андан соң эттин үстүнө козу карындарды тизебиз дагы. Майонез же каймактан дагы бир слой сүйкөп, үстүнө жүгөрүдөн сээп чыгабыз. Экранда көргөзүлгөндөй жүгөрүнү бардык тарабына бирдей кылып сээп алдык. Кийинки кезек майонез же каймакты жүгөрүнүн үстүнө кайрадан эле куюп алабыз. Зыян болбош үчүн мен көпчүлүк учурда майонездин ордуна каймак колдоном. Каймактын үстүнө жумуртканын агын себелеген соң, дагы бир жолу азыраак кылып, каймактан куюп алдым. Бардык жагын текшелеп шабаган соң, эң соңунда жумуртканын сарысын себелейбиз. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, сиздерге дагы чыгат деген үмүттөбүз. Жумуртканын сарысын себеледик дагы. Кооздук үчүн бизге жардамга чипсылар келет. Үстүн табитиңизге жараша каалагандай кылып кооздоп койсоңуз болот. Ошентип салатыбыз дагы даяр болду. Анда эмесе дамын татып көрөлү. Салатыбыз аябагандай даамдуу болуптур. Анда тамагыңыздар даамдуу болсун.